Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеону болсо биз оңой акча табам деген мекендештерге арнап кетебиз. Тактап айтканда, кээде социалдык тармактарда оңой акча табуу боюнча телеграм каналдарда ар кандай маалыматтар келет. Анан кийин ал көпчүлүк учурда мыйзамсыз иш-чара болуп калат. Ошол мыйзамсыз иш-чараны атайын кызмат өкүлдөрү аркылуу чоң көзөмөлдө турат. Ошо боюнча дагы бир сыйра айтып кетебиз. Кээ бир ойлошу мүмкүн, бат эле иштеп тыйын таба алам дагы. Ал болсо закладчик, Баңгизат тараткан закладчиктер болушу мүмкүн. Ал болсо жанагы картасын дроперлерге саткан бир нерсе болсун. Же болсо Россия Федерациясынан бир кандайдыр бир теракт кылганга чакырабыз, чоң акча төлөп беребиз деген дагы ошондой призывтар болушу мүмкүн. Ошого оңой акча жок, ошону эскерип кетебиз. Азыр дагы бир силерге видео көрсөтөбүз. Эмнеге мындай кылбаш керек, эмнеге ал жолго барбаш керек. Ошону сөзсүз түрдө балдар менен, жаш балдар менен өзгөчө бөлүшүп коюңуздар. Себептен оңой акчага азгырылып кетиши мүмкүн, өмүрүнө балта чабылып калбасын. Сөз баштарынын астына кичинекей жарнама. Мирабет деген биздин мекендешибиздин клиникасы бар. Ошол акция уюштуруп атат. Бүт леченияга, дарылоого процедурасынын баарына 20% скидка диаспоранын атынан десеңиздер кылып берип атат. Москва жергесинде эки жерде офиси бар, бирөө Добрынинский метродо, бирөө Автозаводскийде. Телефон номерин азыр мен жазып коем. Ошол кокустан дарыгердин, биздин мекендеш дарыгерлердин кызматына муктаж болсоңуздар, байланыша бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, 20% скидканы бүт жагына кылып беришет. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында атайын кызмат өкүлдөрү негизи өтө активдүү иштейт. Анан кийин ошолор социальный эксперимент катары бир группага ошол атайын кызмат өкүлдөрү өздөрү объявление чыгарат. Чыгаргандан кийин ошондой мыйзамга туура келбеген бир ишти аткарышыңар керек, бирок биз силерге ошо 3 миллиондун тегерегинен акча төлөп беребиз деп чыгарса, көптөгөн жарандар жарымы чыгып, жарымы андан кийин дагы кетип, анан кийин бир 10 чакта киши калып, ошого макул болгондой болуп калган учурлар бар. Ошо видеону азыр көрүп коюңуздар, анан кийин сөздү уланталы. Работа уже была более тяжкая. Это совершение диверсии. Мы, как Федеральная служба безопасности, разместили сами объявления, подобные тем, которые размещают кураторы. Мы предлагаем вам заработать, но не совсем законным путем. И вот на этом этапе 40 человек вышли из чата, нажав кнопку «Нет». Но большинство остались. Большинство остались и продолжили общение. На втором этапе предлагали уже несколько конкретных направлений работы. В одном случае это курьерская доставка. Денег там обещали в районе 50-60 тысяч рублей за подобную подработку. А вот вторая работа уже была более тяжкая. Это совершение диверсий, вывод из строя объектов инфраструктуры. И там уже предлагали якобы до 3 миллионов. Здесь 56 человек также нажали кнопку «Нет» и отказались продолжать диалог. До конца дошли 10. За 3 часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсии. Негизинде Россия Федерациясында бүт эле ушул незаконный иштер катуу көзөмөлдө, анан кийин кээ бир учурда ушул атайын кызмат өкүлдөрү дагы атайын ушундай объявление чыгарып туруп, ошо потенциалдуу экстремисттерди, террористтерди, закладчиктерди, дроперлерди табыш үчүн ошондой объявление чыгарышы мүмкүн экен. Аны ошол жанагы видео далилдеп турат. Ошон үчүн кандайдыр бир жарыя болбосун, алтындай тоодой болгон алтынды силерге сунуштаса дагы эч качан ошо мыйзамсыз жолго барбаңыздар. Ага аракет да кылбаңыздар. Себептен закладчиктерди, мисалы үчүн Баңгизат ташкан мекендештер, Кудайга шүгүр, силер менен биз ошо видеодон улам айтып атып, азыр бүгүнкү күндө ошол мекендештердин дагы статистикасын ылдый түшүрдүк. Бирок эртели кеч ошо Баңгизат ташыган жарандардын өмүрү ашып кетсе 3 жумадан баштап 1,5 айга чейин. 3 жумадан баштап 1,5 айга чейин сөзсүз түрдө кармалат, 100% гарантия бар. Эгерде ошо тааныштар Баңгизат ташып, збыт кылып сатып жүргөндөр болсо, ошолорго да айтып койгула, оңой акча жок, оңой акчага берилип өмүргө балта чаап алууга немеси жок. Ошондой эле Украина тараптан дагы ар кандай
ошого ысмала Россия Федерациясынан экстремизм, терроризм кыласыңар, муну жокко чыгарасыңар, бул жер жардырасыңар деген дагы окуя болушу мүмкүн. Баарыбызга белгилүү болгон жана Крокус Сити окуясы дагы ошондой болгон. Жанагы жарандарды, Тажикстандын жарандарын ошол тиги атайын кызмат өкүлдөрү, башка өлкөнүн кызмат өкүлдөрү акчага алдап, теракт кылдырып, анан ошонун кесепетин ар бир мигрант бүгүнкү чейин тартып келип атат. Анан кийин бул негизи 100% көзөмөлдө дагы бир жолу айткыбыз келет. Эч кандай мекендештер жаман жолго барбай, таныстарга ушул видео менен бөлүшүп, сактыкта кордук жок, ач кулактан тынч кулак болуп, чоң акчага азгырылбай жүрүңүздөр. Себеп мунун арты жакшы менен бүтпөйт. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Көрүшкөнчө. Көп мекендештер такси жааматында иштейт, бирок ошол таксист мекендештер башка улуттардын таксопаркында иштейт. Кыргыздардын таксопаркы бар, Азия парк деген 1% алат. Эгерде диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен 10 күн иштесеңиздер болот. Пробный катары андан ары улантып кете бересиңер. Озгопту, ОСАГО, путевой лист бүт документтерин бүтүрүп берет. Анан анча-мынча мекендештерге эмгек келишимин дагы бүтүрүп берет. Кайрылы бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен иштеп көрүңүздөр. Болгону 1% акчаны дайыма күн сайын чыгарып алып турса болот. Телефон номерлери мен астына жазып коем. Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар.